Саламатсыздарбы? 2 октябрга карата күндү маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Ысык көл облусунда мыкаачылык менен өлтүрүлгөн Айсулуу Мукашеванын ишин тергөөнү президент Садыр Жапаров жеке көзөмөлүнө алганы белгилүү болду. Президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов өлкө башчысы жаш балдарга жана кыз-келиндерге зордук-зомбулук көрсөткөндөргө өлүм жазасын киргизүү маселесин карап көрүүнү тапшырганын билдирди. Коомчулукту эс кылган бул кылмыш тууралуу кабарды мамлекет башчыбыз терең өкүнүч менен кабыл алды. Ошол эле учурда мамлекет башчысы президенттик администрациянын укуктук камсыздоо башкармалыгынын башчысы Мурат Кукушевке балдарга, кыз-келиндерге каршы жасалган кылмыш үчүн жоопкерчиликти күчөтүүнү караган өзгөртүүлөрдү мыйзамдарга киргизүү боюнча иштөө тапшырмасын берди. Тактап айтканда, жаш балдарды, кыз-келиндерди зордуктап өлтүргөндөрдү өлүм жазасына тартуу нормасын киргизүү. Президент Садыр Жапаров айрыкча жаш балдарга жана кыз-келиндерге карата кылмыштар жазасыз калбашы керек деген позицияда, деп жазды Алагөзов. Ысык көлдө өлтүрүлгөн 17 жаштагы кыздын агасымын деп өзүн тааныштырып, журналисттерге майк берген жигитке жалган маалымат таратканы үчүн иш козголду. Сыймык Нарымбек уулу журналисттерге майк куруп, Ысык көл облусунда 17 жаштагы карындашы уурдалып, зордукталып анан өлтүрүлгөнүн айтып берген. Саттармактын колдонуучулары милициянын ишине кине коюп, кызуу талкуу жаралгандан кийин Нарымбек уулу кармалып, кылмыш иши козголду. Кыргыз ЧМКларына берген интервьюда Нарымбек уулу маркумдун туугандары ошол эле күнү издөө иштерин баштаганын айтып берген. Анын айтымында милицияга кайрылышканда жергиликтүү бөлүм 3 күндөн кийин гана изделерин айткан. Андан соң кыздын жакындары Жети Өгүз райондук милициясына арыз жазып, алар дароо издеп, чектүүнү кармашкан. Көп өтпөй Саттармакта Ички иштер министрлигинин дарегине сын пикир жай баштаган. Жооп катары Ички иштер министрлиги видео тараткан. Анда Нарымбек уулу Сыймык маркум менен туугандыгы жок экенин, ЖМКга майк бергенде жалган фактыларды айтканын, мунун баарын хайп үчүн жасаганын айткан. Бирок каза болгон кыздын энеси менен тайжеси эл алдында Нарымбек уулу менен тууган экенин тастыкташты. Окуя тууралуу журналисттерге айтып берүүнү өздөрү суранганын кошумчалашты. Нарымбек уулу видеодо айткандардын канчалык чындыгы бар жана ага басым болгонбу же жокпу белгисиз. Эртеси күнү милицияга кылмыш жасалгандыгы жөнүндө билип туруп жалган билдирүү жасоо үчүн иш козголуп, кармалганын билдирди. Мекемеден Айсулуунун агасымын деген жигиттин милиция издөө иштерин дароо баштаган эмес дегени жалган экенин айтышууда. Анда Каргашанын чоо жайы боюнча анык маалыматы болгон эмес. Оюнан чыгарган билдирүүлөрдү таркатуу менен коомчулукту адаштырып, дүрбөлөң салган, деп түшүндүрдү Ички иштер министрлиги Нарымбек уулунун кармалышын. Ал учурда убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Айсулуу Мукашева 27 сентябрда Барскоон айылындагы үйүнөн чыгып, коңшу айылдагы курбусуна барам деп айткан. 2 күндөн кийин кызды уурдап, зордуктап, андан соң өлтүрүп коюшканы белгилүү болгон. Кармалган чектүү убактылуу кармоочу жайда. Ал күнөөсүн мойнуна алып, иш козголду. Бишкекте ресторандын кызматкерин тээп кеткен киши кармалды. Буга чейин кыздын агасы окуя тууралуу айтып берген. Ресторанда иштеген кызды мас абалындагы орто жаштардагы эркек өтүп баратып тээп кеткен. Саттармакта тараган видеодо кыз мас кишиге артын салып, башка жакты карап турганын, киши кызды тээп жолун улаганын көрүүгө болот. Карындашым ачык кийинген эмес, ал кишиге агрессия кылууга себеп да жок болчу. Бул атайын жасалганы көрүнүп турат, деген кыздын агасы. Милициядан чектүү кармалганын, ага майда дей баштык бир энеси менен иш козголгонун билдиришти. 1995 жылы туулган А аттуу киши убактылуу кармоочу жайга киргизилди.